Саламатсызбы? Азыр бизге дагы кошулчу кишилер бар болуш керек. 5 мүнөттө күтүп туралы болжолдо. Андан кийин акырын темабызды талкуулап баштай беребиз. Биз 8 мүнөттөй күтүп калдык. Акырындан баштай берет окшойбуз. Биздин бүгүнкү өтө турчу темабыз портреттик фотография. Башкача айтканда, портреттик фотография деген эмне, адамды портреттик сүрөткө тартыш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек, же болбосо портреттик фотографияны тартууда кандай эрежелер же болбосо кандай сунуштар бар, ошол нерсеге токтолобуз. Мен өзүмдү тааныштыра кетейин. Менин аты жөнүм Найзабек Мукамбетов. Ошо Клоуд медиада журналист болуп иштейм, журналист редактор катары. Андан тышкары ошол документалдуу фотография боюнча дагы сүрөт баяндарды сайтка жазап жүрөм. Эң негизги эле портреттик фотография дегенде биз адамдардын мындай жүзүн же болбосо келбети толук көрүнгөн баягы фотону элестетебиз. Бул жерде сиздер көргөндөй баягы портреттик фотографтардын эң мыкты деген иштеринин бири, биринчи сүрөттү Стив Маккаринин сүрөтүн баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Башкача айтканда, бул афгандык Мона Лиза деген атка конуп, баягы социалдык тармактарда же болбосо интернет тармагында бир топ эле белгилүү болгон. Ал эми экинчи сүрөттө карасаңыздар, баягы сенин жан дүйнөңдү карап аткандай кишинин жылмаюу менен карап турганы бул Ли Джеффрис деген фотографтын сүрөтү. Бул жерде дагы ошо адамдын жүзүндөгү эмоциясы, жада калса жүзүндөгү ар бир бырышы, анын кандай абалда экени, же болбосо ошол сенин жан дүйнөңдү тешетиктегендей тик карагандан өйдө көрүнүп турат. Башкача айтканда, эми портреттик фотография деген эмне? Ошого жалпы токтололу. Портреттик фотография, биз жогоруда белгилеп өткөндөй, бул каармандын ички мүнөзүн сүрөт аркылуу чагылдыруу искусствосу. Башка айтканда, биз портреттик фотография дегенде эле элестетишибиз мүмкүн. Биз адамдын сырткы келбетин чагылдырабыз, баягы көзү кандай болсо, же болбосо сырткы сулуулугун чагылдырабыз деп түшүнүшүбүз мүмкүн. Чындап эле визуалдык жактан алганда туура. Биз адамдын сырткы көрүнүшү кандай болсо, ошонун эмоцияларын чагылдырууга аракет кылабыз. Бирок бул жердеги эң негизги максаты же болбосо бир маанилүүлүгү бул каармандын ички мүнөзүн ачып берүү. Ошол адамдын кандай экенин, же болбосо ал адамдын айлана чөйрөсү менен болгон карым катнашы кандай экенин биз портреттик фотографияда ачып даана толук көргөзөбүз. Мисалы, бул жердеги афгандык Мона Лиза дегенде ошол Афганистанда болгон окуяларды чагылдыруу менен ошол жердеги жаш кыздардын, өспүрүмдөрдүн, жалпы эле аял затынын жашоосу кандай болуп атканын, же болбосо алардын баягы ички жан дүйнөсү абалы кандай абалда экенин, материалдык деңгээли кандай деңгээлде экенин көргөзүп берүүдө ошол Стив Маккартинин афгандык Мона Лиза деген сүрөтүндө баардыгы көрүнүп турат. Башкача айтканда, адамдын ички жан дүйнөсүн же болбосо мүнөзүн чагылдыруу искусствосу. Эмнелер маанилүү мында? Мында эң негизги 3 бөлүмгө бөлүп койдук. Бул техникалык тарабы. Башкача айтканда, бизде телефон болушу мүмкүн, же болбосо профессионалдуу фотоаппарат болушу мүмкүн. Ошолордун техникалык тарабы аябай маанилүү. Экинчиси болсо бул композиция жана жарыкты туура колдонуу. Баягы композициянын элементтерин биз моделография курсунун фото бөлүмүндө толук кандуу баягы курстан өттүк, маалыматыбыз бар дегендейчи. Жарык тууралуу дагы ошол жерде баягы жылуу жарык, жумшак жарык же болбосо баягы серт катуу жарык деп дагы жарыктын түрлөрүн дагы түшүндүрүп бергенбиз. Ал эми үчүнчүсү бул каарман менен иштөө, башкача айтканда модель деп коелу, же болбосо бизче каарман. Көп учурда портреттик фотография бул баягы мода чөйрөсүндө дагы көбүрөөк колдонулгандыктан биз модель деп дагы колдонсок болот. Каарман менен иштөө бул ушул негизги 3 бөлүм, 3 нерсе портреттик фотографияда эң маанилүү болуп эсептелет.
Анан эң мыкты портреттик фото же болбосо эң мыкты портреттик фотография бул техникалык жак менен фотографтын көз карашынын айкалышы. Башкача айтканда, сизде керектүү техника бар. Биз көп учурда мобилография курсунда баягы телефонго сүрөткө тартканды үйрөнүп атпайбызбы? Сиздин колуңузда телефон бар. Ошол эле учурда техникалык жак, телефон же болбосо табигый жарык же болбосо жасалма жарык, балким студиядагы жарык болушу мүмкүн. Андан тышкары телефондун настройкасы жана баягы техникалык жак дегенде баягы сетканы коюу же болбосо композициянын элементтерин, кадрды түзүү деген сыяктуу нерселердин баардыгы биригип келип сиздин көз карашыңыз менен айкалышы керек. Мисалы, сиз эмнени чагылдыргыңыз келип атат. Мисалы, могул жердеги карыянын сүрөтүн алсак, баягы жашоосун жашап койгон, баягы дүкүрөйүп, бир нерсени ойлонгондой же болбосо бир нерсени күткөндөй отурат да. Башкача айтканда, техникалык жак менен адамдын, фотографтын көз карашынын айкалышынан эң мыкты портреттик фото же болбосо фотография жаралат. Бул портреттик фотографиянын маанилүүлүгү көрүүчүнүн сезимин ойготуп, алардын көңүлүн бурган эмоционалдуу портрет жаратуу. Мисалы, сиздерге тапшырма берилбедиби? Фотография бөлүмүнүн биринчи тапшырмасында сиз өзүңүз жакшы тааныган адамдын сүрөтүн портрет түрүндө тартыңыз деген тапшырма болду. Ал жерде эмнеге сиз жакшы тааныган адамдын сүрөтүн деген сөзгө дагы бир аздан кийин токтолобуз. Эмне үчүн? Ал эми маанилүүлүгү бул көрүүчүнүн сезимин ойготуп, алардын көңүлүн бурган эмоционалдуу портрет жаратуу. Сиздердин көпчүлүк тапшырмалардын портреттердин арасында баягы күлүп турган балдарынын сүрөтү же болбосо асманды карап турган сүрөтү же болбосо курбусунун сүрөтү же болбосо ата энесинин сүрөтү, ушул сыяктуу сүрөттөр келди. Сөзсүз түрдө аларды текшерип атканда дагы айрым сүрөттөр, көпчүлүк сүрөттөр чындап эле баягы адамдын көңүлүн буруп, өзүнө тартып, баягы ичинде мындай кандайдыр бир эмоция жаратат да. Сиздер дагы сүрөткө тартарда, портреттик сүрөткө тартарда сөзсүз түрдө ошол нерселерге басым жасашыңыздар керек. Башкача айтканда, адамдын баягы бир жерди карап турган адамдын бир эмоциясын чагылдырышыбыз керек. Балким алыста 2-3 бала ойноп атат, мен ошолорду карап атам. Бир маалда бир бала мындай күлкүлүү болгон бир нерсени кылыйса, баягы жүзүнгө мындай кандайдыр жылмоюу пайда болуп кетет го. Ушул сыяктуу эмоцияларды баягы чечүүчү учур деп коет. Ошондой чечүүчү учурларды колдонуп кармакка алуу, башка айтканда тартып алуу. Бул жерде Себастьян Сальгадо дегендин сүрөтү, баягы Азиз айым же болбосо Азиз аял деген сүрөт. Бул жерде ошо буга чейин биз Себастьян Сальгадо тууралуу 4-күндөрү болуп аткан фотография боюнча кыска жолугушууларда дагы айтканбыз. Ал тууралуу дагы эгерде катышкандар болсо кабарыңыздар бар, эгерде кабарыңыздар жок болсо, бул бразилиялык белгилүү мыкты сүрөтчү болуп эсептелет. Бул анын сокур аял же болбосо Азиз айым деген сүрөтү. Көргөндө чындап эле адамдын баягы эмоциясын жаратат. Башка айтканда, көргөндө мындай билбейм, денеңер дүркүрөп. Менде биринчи көргөндө ошондой болгон, денем кандайдыр дүркүрөп кеткен да. Ошол сыяктуу баягы көрүүчүнүн сезимин ойготуш керек. Портреттик фотография боюнча айрым кеңештер. Каарманга кун коюу, жана биз кичине бир аздан кийин токтолобуз дебедикпи? Жакын адамы депчи, жакын адамын, сиз жакшы тааныган адамдын портрет кылып сүрөткө тартыңыз деп. Каарманды кун коюу, бул жерде каарманга көңүл буруу же болбосо каарман менен иштешүү деп жазгым келген жок. Кун коюу. Биз кун коюу менен жөн эле карап коюу же болбосо жөн эле көңүл буруп коюу экөө таптакыр эки башка нерсе түшүнүк болушу мүмкүн да. Ошон үчүн баягы каарман менен иштөөдө эгерде биринчи жолу таанып аткан же болбосо биринчи жолу көргөн кишиңиз болсо, андан уруксат алып сүрөткө тартарда сөзсүз түрдө аны өзүңүзгө ыңгайлаштырып, жакын мамиле түзүшүңүз керек. Себеп дегенде, баягы адам көп тааныбаган кишисине келгенде баягы өзүн жабыгыраак алып жүрүшү мүмкүн. Биринчиси, экинчиси болсо, сиздин колуңузда телефон болсо, эгерде колуңузда профессионалдуу фотоаппарат болсо, сөзсүз түрдө адам баягы камера аны караганда же болбосо баягы сүрөткө тартарда сөзсүз түрдө адам баягы
өзгөрө түшөт, дароо өзгөрө түшөт. Ал өзү деле байкабай калышы мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө бир нерсе сизди тартаарда дароо өзгөрө түшөсүздөр да. Мисалы жыргап отурасыздар, бир чай ичип отурган учурду деле элестетели. Бирок кимдир бир селфи кылып сүрөткө тартайын дегенде дароо мындай өзгөрө түшөбүз да, же болбосо билбейм, кыймылыбызды өзгөртүшүбүз мүмкүн, же болбосо акырын калп эле жылуу жылмаюшубуз мүмкүн. Балким ошол жылмаюунун артында чындап эле сүйүүнү же болбосо кубаныч жатпашы мүмкүн. Бирок баягы камера бизге бурулганда сөзсүз түрдө биздин мимикабыз, кыймыл аракетибиз өзгөрө түшөт. Ал эми карманга кунт коюу, карманды өзүңө көндүрүү портреттик фотографияда эң маанилүү орунду ээлейт. Сюжет бул портреттик фотографиянын эң маанилүү бөлүгү. Башкача айтканда, сиз карманды кандай өңүттө, кандай адам катары же болбосо кайсыл жерден, кайсыл маңызда, кайсыл маанини бергиңиз келип атат, ошол нерсе портреттик фотографияда өтө маанилүү. Анан карман өзү сиз менен ыңгайлуу сезиши керек. Башкача айтканда, карман сизге ачылышы керек. Бул биринчи кеңеш. Экинчи кеңеш бул портреттик фотографияда туура жерди, мейкиндикти, баягы туура атмосфераны же болбосо туура фонду дейли, же болбосо туура жерди тандоо. Ал жерде сөзсүз түрдө жарык түшүп турушу керек. Биз буга чейин ар бирине деталдуу токтолбой эле коелу. Себеп дегенде мобилография курсундагы фото бөлүмүндө биз ошол негизги баягы кандай десем, кеңештерге токтолгонбуз. Башкача айтканда, негизги баягы ключевой моменттерге токтолгонбуз. Туура жерди тандоо бул ошо жарык түшүп турушу керек караңгы болгон жерде. Эгерде жарык жетишсиз болсо, анда сөзсүз түрдө жарык жок, сүрөт жок. Экинчиси, артында кармандын баягы өздүгүн ачып берген же болбосо анын өзгөчөлүгүн чагылдырып берүүдө кандайдыр бир тоскоолдуктар же болбосо адамдын көңүлүн бура турган нерселер жок болуш керек. Ошол кадр мейкиндикте баягы сиз композицияны түзөрдө, кадрды түзөрдө сизге тоскоол боло турчу нерселер жок болушу керек. Үчүнчүсү болсо бул ыңгайлуу аракет, адамдын кыймыл аракети же болбосо ыңгайлуу поза деп койсок болот. Баягы позировать этет го адамдар, ошол сыяктуу эле ыңгайлуу баягы позаны тандаш керек. Эгерде сиз баягы неме үчүн мода дүйнөсүндө же болбосо адамдарды балким өзүңүздүн жеке брендиңиз бар, кийим саткан, ошол кийим саткан брендиңиз үчүн адамдардын портреттин кийими менен кошо тарткыңыз келип атат, ошол учурда баягы ыңгайлуу кыймыл аракеттер же болбосо позалар өтө маанилүү болуп эсептелет. Бул жерде болсо ошо баягы немеде тартылган сүрөт, бул жайлоодо тартылган сүрөт, бул бир фестивалга барганда ошол жерден ушул айымдын сүрөтүн тарткан элем. Портреттик фотография боюнча дагы бир кеңеш бул кадимки жүрүм-турум. Башкача айтканда, сиз адамды бир жерге студияга алып кирип аны сүрөткө тартаарда, балким модель болсо, ал сөзсүз түрдө кандайдыр бир баягы өзүнө ыңгайлуу болгон кыймыл аракеттерди, позаларды көргөзүшү мүмкүн, турушу мүмкүн. Бирок эң негизги, эң жакшысы бул кадимки адамдын кандай болсо ошондой жүрүм-туруму. Башкача айтканда, адам кандай болсо, баягы сүрөттө ошонун чыныгы жүзү кандай адам экени, анын чыныгы мүнөзү, ошол кездеги эмоциясы чагылдырылса, портрет күчтүү портрет болуп эсептелет. Кармандын сезими, эмоциясын кармап калуу, бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Мисалы, бул жерде ошо баягы адамды акыркы сапарга узатуу учур зыйнатында Тажияда тартылган сүрөт. Бул жерде өзүңүздөр көргөндө баягы адамдар азап күтүп атат, анын кайгысы, баягы бирөөсү эмне кыларын билбей баягы мындай, кандай десем, таянар тоосун жоготкон кишидей болуп сүйүп турат, бирөөсү болсо эмне кылам деген сыяктуу, ушул сыяктуу баягы адамдардын кадимки жүрүм-туруму, кадимки эмоциялары портреттик фотографияда маанилүү орунду ээлейт. Мисалы, могул жердеги сүрөттү көргөзүм келип атат. Могул биринчи сүрөттө баягы бул дагы студияда тартылган, кадимкидей эле жөнөкөй эми iPhone 12 Pro телефонго тартылган. Башкача айтканда, профессионалдуу фотоаппарат эмес. Бул жердеги ошол кызды портрет кылып сүрөткө тартууда ушундай эле телефон колдонулган.
ушул телефон менен тартылган, башкача айтканда. Анан эң негизгиси баягы студияда баягы жарыктар туура түшсө, сүрөттү дагы жакшы кылып тартып алууга мүмкүнчүлүк жогорулайт. Бул жерде ошо баягы кыз турганда баягы ар кандай кыймыл аракеттерди жасайт да, өзүнө каалаганчы. Ошондой кыймыл аракеттерди жасаган, мынтип караган, же болбосо мынтип караган, же болбосо мынтип караган, ушул сыяктуу сүрөттөрдү, кыймыл аракеттерди жасаган. Бирок бирөөсүндө дагы ал кыз чындап эле өзү кандай болсо ошондой сезилген эмес да, баягы баары бир деле кыймыл аракет кандайдыр атайын жасалып атканда сөзсүз түрдө баягы жасалмалуулук байкалат. Мен буга андай начар болгон сүрөттөрдүн баардыгын өчүрүп салган экенмин дагы, ушул жакшы, эң мыкты деген сүрөттөрдү сактап калган экенмин да. Экөөнү салыштырып көргөзөм десем, баягы чындап өзү каалагандай кыймыл аракет кылып берген сүрөттөрдүн көпчүлүгү өчүп кеткендиктен, баары өчүп кеткендиктен салыштырууга мүмкүн болгон жок. Бирок бул учурда фотографтардан экөөбүз болчубуз, мен анан менин курбум. Курбум дагы ошол тарткан сүрөттөрүн көргөзүп атканда, баягы мен бер жакта турганда, өзүнүн тарткан сүрөттөрүн көргөзүп атканда бир сүрөтүнө башкача бир түшкөн экен. Ошол сүрөттү мындай эмне болуп түшүп калган деген сыяктуу мындай күлүп карап атканда тартылганда, башкача айтканда бул жерде эч кандай жасалмалуулук жок. Адамдын жада калса менин тартып атканымды бул кыз деле байкаган эмес. Башкача айтканда ушундай учурларды кармап калуу өтө маанилүү. Мисалы, бул жерде эч кандай жасалмалуулук жок. Бир сүрөт, баягы курбумдун көргөзүп аткан сүрөтүн карап атып дагы жаман мындай башкача болгон турбайбы деген сыяктуу эле мындай чыныгы эмоция менен карап аткандагы кезде сүрөткө тартылган. Башкача айтканда фотографияда дагы ушундай сезимдер, эмоцияларды кармап калуу маанилүү. Портреттик фотография боюнча эң негизги кеңештердин бул жарыкты туура колдонуу. Жарыкты туура колдонуу боюнча биз мобилография курсунда баардыгын айтып бергенбиз. Азыр кантип колдонуш керек, жарыктын түрлөрү, баягы жумшак жарык, же болбосо катуу жарык, табигый жарык, жасалма жарык деп ар бирине токтолуунун кереги жок. Эң негизгиси баягы жарык булагын туура колдонуп, ошону пайдалана билүү. Эгерде курстун ал бөлүмүнө жете элек болсоңуз, анда акырынан окуп баштай бериңиз. Ал жерде ошол жарыктын түрлөрү боюнча дагы маалыматтар бар. Башкача айтканда, бир аз фотография бөлүмүндө бир аз маалымат бар. Ал эми видео бөлүмүндө дагы жарыкты туура колдонуу ыкмаларын кенен баягы түшүндүрүп берет ошол видеолор. Эгер жете элек болсоңуз, анда акырын аракет кыла берсеңиз болот. Башкача айтканда, бул жарыкты туура колдонуу. Эгерде эң жакшысы портреттик фотографияны баягы өзүңүздүн соцсуз үйүнүңүз үчүн, же болбосо белгилүү бир модель менен сүрөткө тарткыңыз келип атса, эң жакшысы табигый жарык булагында баягы күн чыгып же батып бараткан мезгилдеги бир жарым саат неме деп коет, аталышын унутуп калбадымбы? Ошол кыскасы ошол учур сүрөт, видео тартууда эң эле идеалдуу, эң эле жакшы учур болуп эсептелет. Ошондой учурларды колдонсоңуз болот. Же болбосо сүрөттө көргөзүлгөндөй студияда тартсаңыз, жарыктарды, жасалма жарыктарды колдонуу менен тартсаңыз дагы жакшы чыгат. Портреттик фотография боюнча дагы бир кеңеш, бул сүрөттөрдү сөзсүз түрдө баягы оңдоп түзөө, редакторлоо. Бул негизи эле фотографияда жалпы балким көчө фотографиясы болсун, же болбосо документалдык фотография болсун, же болбосо архитектуралык фотография болсун, же портреттик фотография болсун, жалпы эле фотография бөлүмүндө сүрөттөрдү редакторлоо маанилүү орунду ээлейт. Башкача айтканда, мисалы, бир сүрөттө ашыкча болуп калган бир элементтер жайгашып калышы мүмкүн. Ошолорду бир аз балким жана кадрировать этип, кадрды бир аз жылдыруу менен, же болбосо акырын ошол ашыкча болгон нерселерди алып кадрдан алып таштоого болот. Эгерде баягы тартып аткан учурда башка неме жок болуп калса, айла жок болуп калганда баягы кадрга кирип калат. Ошондойлорду акырын балким жылдырып неме кылсаңыз болот. Мисалы, могул оң жактагы апа турат го, тайгандар мененчи.
ушул апа дагы ушул апанын сол жак бурчун тайгандар турган бурчунда баягы адам камерасын көтөрүп алып монтип кетип бараткан киши бар болчу да. Балким ошону акырын кадрды баягы кесүү менен ошондой ашыкча нерселерди алып салып, баягы апанын өзүнүн баягы турган турпаты менен сүрөттү редакторлеп, ошондой баягы ашыкча болгон нерселерден алып салганбыз. Андан тышкары баягы ак кара эки сүрөттө тең ак кара түс пайдаланылган. Бул ак кара түс адамда баягы эмени детальдарга же болбосо ошол адамдын өзүнө көңүл бурууда ак кара түстөрдү колдонуу баягы артыкчылыктуу себептегенде балким ошо эженин кийими болбосо чепкени балким сары түстө же болбосо розовый түстө же болбосо көк түстө ушул сыяктуу болушу мүмкүн да. Ошондой нерселер баягы биз сүрөттү көргөндө биздин көзүбүзгө көп маалымат келип түшөт. Мисалы ошол эле кийимдердин түсү же болбосо артындагы фондун баягы немедеги тоонун башындагы ак мөңгүлөр же болбосо жашыл чөптөр же болбосо боз түстөгү тайган же болбосо кара түстөгү чепкен, көк түстөгү чепкен, кызыл түстөгү жоолук деген сыяктуу көп маалымат келип түшөт дагы. Биздин баягы алаксып кетебиз ар кайсы нерсегечи. Ал эми эки түстө болгондун эмнеси жакшы бул жерде? Ошол баягы ак кара бизге бир ак, экинчи кара эле түс келип атат дагы. Биз ошол кишини кандай болсо баягы эми жүздөрүн баягы биздин мээбиз баягы эмени маалыматты кабыл алганда өзү толуктап алат да. Ошол сыяктуу кылып балким баягы апанын бети кадимкидей адамдын эле жүзүндөй болгон эле түстө деген сыяктуу немени толуктап кабыл алышыбыз мүмкүн. Бирок ак кара түстө болгону ошол көңүлдү бурдурбоо үчүн колдонулат. Буга чейин деле бул нерсени айтып бергем. Эми бизде бул жакта жаңы алгачкы жолу катышып жаткандар болгон үчүн көпчүлүгүндө суроо жаралат да. Эмнеге көпчүлүк баягы сүрөттөрдө көбүнчөсү ушундай ак кара түстөрдү колдонот деген суроолор буга чейин көп болгон. Ошон үчүн биротоло ачыктап кетейин дедим. Андан тышкары деле балким ак кара түстө эмес жөнөкөй деле сүрөттөрдү колдонгуңуздар келсе, мисалы могул жердегидей кадимкидей эле колдоно берсеңиздер болот. Эч кандай баягы чектөө жок болгону сөзсүз түрдө баягы биздин көзүбүзгө салыштырмалуу камеранын объективи, тем более телефондун объективи биз көргөндөй көрө албайт. Биз тартып алгандай баягы толук кандуу тартып албайт. Мисалы кечинде эшикке чыкканда түндө айдын толуп турганын биз укмуш көрөбүз го. Камерага сүрөткө тарта келсең болбогон бир сүрөт чыгат да. Ошол сыяктуу биздин көзүбүздүн баягы курчтугу, көзүбүздүн жөндөмү камеранын жөндөмүнөн канча бир деңгээлде жогору. Ошон үчүн айрым түстөрдү жогорулатып, айрым түстөрдү төмөндөтүп, балким көлөкөнү кошуп же болбосо көлөкөнү бир аз алып, экспозицияны кошуп, экспозицияны түшүрүп, балким жашыл түстөрдү бир аз кошуп, ошондой нерселерди оңдоп түзөө менен биз сүрөттүн идеалдуу, биздин өзүбүздүн көзүбүзгө ыңгайлуу болгон, биздин көзүбүзгө кандай көрүнүшү керек болсо көрүнгөн деңгээлине жеткидей кылып сүрөттөрдү оңдоп түзөсөк, редакторлесек болот. Ал эми чечүүчү учур муну буга чейин дагы токтолгонбуз. Белгилүү көчө сүрөтчүсү Арти Картье-Бresson чечүүчү учур деген терминди иштеп чыккан. Башкача айтканда, бул адамдын эмоциясынын кульминациялык чекитин сүрөткө түшүрүп алуу, сүрөткө тартып алуу. Башка айтканда, мен жана жогоруда айтпадымбы, эки бала сыяктуу ойноп турат. Ошол учурда бирөөсү кызыктуу болгон кыймыл аракеттерди кылбайбы? Ошол учурда менде жүзүмдө жөнүнө карап атканда башында жүзүмдө кандайдыр жылмаюу пайда болду да. Ушул учурду сүрөткө тартып калуу бул чечүүчү учур болуп эсептелет. Чечүүчү учур портреттик фотографияда дагы маанилүү. Себептегенде адамдардын эмоциясын баягы кандай эмоцияда болсо, ошол эмоциянын баягы эң жогорку жогорку чекке жеткенде, ошол кезде баягы сүрөткө тартып жетишүү бул чечүүчү учур болуп эсептелет. Буга чейинкилери баардыгы түшүнүктүү. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, азыр
токтололу дагы сиздердин суроолоруңуздарга жооп берейин. Бул жерде Ак Марал, Нарынкүл айымдар да кошулуптур. Менде суроо бар. Портреттик фотография тартууда кара түс черный түс колдонулат беле, же түстүү да тартсак болобу? Мен жогоруда белгиледим да, биз сүрөт тартарда эч кандай чектөө жок. Портреттик фотографияда эч кандай чектөө жок. Сиздер кадимкидей баардык түстөрдү эле көрүнгөн сүрөттөрдү тартсаңыздар болот. Мисалы бул жерде баягы адамдын келбети, башка айтканда түстөр кандай болсо, биз көзүбүзгө кандай көрүнсө, биз фотографияда дагы ушул айымды ошондой эле түс ошондой эле тартып алганбыз. Эч кандай чектөө жок. Башка айтканда сиздер өзүңүздөр ал фотографтын өзүнө жараша. Мисалы, сиз кайсы бир сүрөттү адамдын көңүлүн буруш үчүн, көрүүчүнүн көңүлүн буруш үчүн ак кара түстө бергиңиз келип атабы, же болбосо ошол портреттик фотографияда түстөрдүн болгону дагы артыкчылыктуубу? Ошол бул сиздердин көз каранды. Эң негизгиси портреттик фотография бул адамдын денеси толук кандуу, баягы эмоциялары, жүзү көрүнгөн сүрөттөрдү тартуу. Башка айтканда бизде көбүнчө жалпы план, андан тышкары орто план, ири план, чоң план, анан өтө чоң пландар колдонулушу мүмкүн портреттик фотография тартууда. Ал эми кээде бизде сүрөткө тапшырмаларга келген сүрөттөрдүн айрымдары, билбейм, сиз эң жакшы тааныган адамдын портрет форматында сүрөткө тартыңыз десе, артын карап турган кишинин сүрөтүн тартып коюп атат, же болбосо билбейм, үстүнөн акырын бир нерсе кылып тартып коюп атат, түшүнүксүз кылып, же болбосо четте турган, алыскы планда турган кишинин сүрөтүн тартып жүктөп коюп атышат да. Портреттик фотографияда жалпы ири, орто, чоң пландардагы пландарды колдонгондо биз портреттик фотография деп эсептейбиз. Эгер алыскы планда болсо, же болбосо жалпы планда болсо, анда ал портреттик фотографияга кирбейт. Сүрөттөрдү тартууда түстүү болобу, түссүз болобу, ак кара түстүү болобу, ал өзүңүздүн көз каранды. Сиз жанагы 2021-жылы 1916-жылдагы күн боюнча эсимде портреттер сиз тарткансыз да ошондо? Жок, эсимдеги портреттер боюнча жок, ал мен тарткан эсим. Азыр дагы кимде кандай суроолор бар? Эгер болсо берсеңиздер болот. Асель айым. Мен бул тема эмес, интершум боюнча суроо берсем болобу? Интершум боюнча азыр ойлоноюнчу. Интершум боюнча макул берсеңиз болот, бирок баягы неме болуп. Бир нерсени түшүнбөй атам да. Вот интершум болгондо ошо видеодо болуп аткан шумду деле ошол видеого тартып эле кирсиз, же ошол видео, ошол жерде болуп аткан нерсени биз өзүбүз баяндап тартышыбыз керекпи ошол? Жок, интершум өзү айткандай интершум да. Башка айтканда, ошол айлана чөйрөдөгү үн кандай болсо, ошол үндү эле колдонуу. Мисалы, азыр мен ушул жерде отурам. Азыр мен эшикти ачсам, терезени ачсам, терезеден чымчыктардын сайраганы, машиналардын шу өткөнү, же болбосо тиякта бир бала бери кел чай ичебиз деп кыйкырып атканы, же болбосо көчөдө сатуучулардын сүт алабыз, сүт деген сыяктуу сөздөрдүн баардыгы бир базарга түшүп калган элестетсеңиз, базарга түшүп калып көзүңүздү жумдуңуз, көзүңүздү жумгандагы угулуп аткан баардык үн бул интершум. Башка айтканда, окуянын жеринде, ошол жердеги атмосфераны берген үн бул интершум. Сиз ал жерде интершум кылам деп кошумча үн жаздыруунун кереги жок. Эгерде сиз кошумча үн жаздырып ал жакка киргизсеңиз, бул интершум эмес. Себеп дегенде сиз көрүп аткан башка нерсе, ал эми угуп аткан башка нерсе болсо, бул интершум эмес. Башкача айтканда, интершум сиз көрүп аткан нерсени баяндап берүүчү, коштоп турган дал ошондой эле үн.
башка айтканда көрүп аткан нерсебиз башка, ал эми угулуп аткан нерсе башка болсо бул интершум эмес. Башкача айтканда биз көрүп аткан нерседен тышкары бирөөлөрдүн диалогу же болбосо өзүңүздүн коштолгон кадр артындагы үн же болбосо интервьюну коюп койсоңуз, бул уже интершум эмес. Интершум дал ошол видеонун атмосферасын чагылдырган үн кандай болсо ошондой эле берилет. Бул интершум болуп эсептелет. Түшүнүктүү, Селайым? Түшүнүктүү, рахмат. Ал эми жанагы мисалы тапшырмада болушу мүмкүн. Интершум менен андан тышкары баягы кадр артындагы үн менен депчи. Кадр артындагы үн болсо, бул сиз балким бир окуяга, мисалы мен тартып атам, жана көбүнчөсү биздин апаларыбыз же эжелерибиз бир жерге барганда же болбосо мен өткөндө мына биз тоодо жүрөбүз, тиякта келиним кымыз саап атат деген үндөр болот го. Бул закадровый голос. Башка айтканда кадр сыртында баягы кадрдын өзүндө баягы эже жок, бирок анын үнү угулуп атат. Ошол коштолуп аткан үн бул закадровый голос, закадровый текст болуп эсептелет. Же болбосо аны өзүнчө мисалы видеону тартып алдыңыз, видеону тартып алгандан кийин аудиого кирип өзүнчө жаздырдыңыз, монтажда видеону коюп туруп өзүңүздүн үнүңүздү кийин монтажда кошуп койсоңуз, бул дагы закадровый голос болуп эсептелет. Кадр сыртындагы үн болуп эсептелет. Ал эми интершум болсо, мисалы ошол тоодо келиндин кымыз жылкы сабатка бей сабаткан чип деген үндөрү угулуп атса, бул уже интершум. Башка айтканда, кадрда эмне көрүнсөңүз, ошону коштогон үн бул интершум. Түшүнүктүү, Дагы кимде кандай суроо бар? Эгерде кызыккан суроолоруңуз болсо дагы берели дагы, эгерде жок болсо андан ары улайбыз. Жок окшойт, андан ары улай берели. Кичүү учурду келдик. Эми биз азыр баягы кандай десем, бир нече мисалды көрөлү. Бир нече баягы эң мыкты деп эсептелген сүрөттөрдү көрөлү. Бул жерде баягы кадимки жөнөкөй баланын сууга түшүп аткан же болбосо жаңы эле баягы үстүнө суу куюп ийгенде ушул сыяктуу болуп калат го. Ошол сыяктуу ошондой абалда турган баланын сүрөтү, баягы бетин кармап алып, бойтоюп, баягы көзүн камерадан албай же болбосо тартып аткан кишиден албай карап турган сүрөттө. Бул Лиза Кристина деген портреттик фотографтын сүрөтү. Бул түшүнүктүү. Бул жерде мисалы кандай план колдонулган, чоң план колдонулуптур. Баягы биз көргөнбүз го, чоң план, баягы ийинден өйдөңкү план чоң план, уже андан кийинкилери баягы өтө чоң план депчи. Бул чоң планда колдонулган, эч кандай кадрда ашыкча биздин көзүбүздү баягы биздин кабыл алуубузга тоскоолдук жараткан фондо же болбосо андан беркирээк жакта эч кандай ашыкча элемент жок. Бала тамчы. Биз ушул эле нерсени көрүп атабыз, бизге маалымат жеткиликтүү. Баланын канча жашта экенин, кандай абалда экенин, кандай рассадам экенин же болбосо анын азыркы абалы кандай экенин толук кандуу биз маалымат ала алабыз. Бул дагы бир сүрөт, бул дагы Джимми Нельсон дегендин сүрөтү. Бул жерде баягы тундрада жашаган кишилердин кандай экенин көрсөк болот. Баягы чепкендерге оронуп алып, кандай шартта жашарын, ал жердеги катаал шарт адамды кандай абалга алып келгенин, же болбосо адамдын болжолдуу жашын билсек болот. Джимми Нельсон бул жерде Рехан дегендин сүрөтү экен. Бул жерде баягы эмоция толук кандуу, кандай десем, баягы чечүүчү учурду кармаганда, эмне кылып атканын так билбейм, балким мурдун сүртүп келе аткан чыгар, же болбосо башын кармап күлүп атып, балким тишинин жоктугунан кокуй деп тишин жаап аткан болушу мүмкүн, бирок билбейм да. Бул менин жөн өзүмдүн ой жүгүртүүмөн эле
ар кайсы нерселерди айтып койдум. Бирок бул жерде ушул апанын жүзүндөгү бырыштарын, колундагы бырыштарын, анын канчалык баягы картайса дагы шайыр мүнөз экенин, канчалык турмушту башынан өткөргөнүн, бирок ошол эле учурда баягы дагы эле жашоо менен, жаштар менен кошо жарышып, кыймылдап иштеп жүргөнүн дагы кайсы бир деңгээлде билсек болот. Бул дагы бир Себастьян Сальгадонун дагы бир сүрөтү. Бул жерде ошо эмеде ачарчылык болгон эле да, Африкадачы. Ошол жерлерде тартылган сүрөттөрдүн катарында ошол аймакта тартылган сүрөттөрдүн бири. Бул дагы ошо ачарчылык учурунда ооруп, эмне кыларын билбей, айдасы кетип, чарчап, чаалыккан апанын сүрөтү. Же болбосо ошол жердеги шарттар, ошол жердеги абал ушул аялды канчалык азапка салып, канчалык картып жибергенин көрсөк болот. Эми бул учурда дагы баягы неме чечүүчү учур, башкача айтканда эмоциянын дал кульминациясында же болбосо эң жогорку чекке жеткендеги жерин кармаганда, мисалы күнүмдүк жашоодо билбейм, жөн киши мынтип отурбаса керек, эгин таянып, башын жүзүн жаап, эки көзүнөн билбейм нур өчкөн, билбейм денеси денеси мындай шалбырап, ушунчалык чарчаңкы кишини, жөнөкөй жашоодо мындай кишини сүрөткө тартуу мүмкүн эмес болуш керек. Балким жашоодо деле бул дагы эле жашоо менен күрөшкөн чапчаң, балким кайтпас апа чыгар, бирок ошол учурда ошол баягы киши, биз негизги каарман, Себастьян Сальгадонун ушул каарманы, анын балким анын сүрөткө тартып атканы же болбосо жанында бир киши турат, азыр могу мени сүрөткө тартат, мындай карап коюшум керек деген сыяктуу такыр ойлору жок. Баягы өзүнүн түйшүгү менен, өзүнүн баягы кандай десем ойлору менен алек болуп аткан чарчаңкы аялдын, апанын сүрөтү. Ушул сыяктуу жалпы эмоцияларды дагы сөзсүз түрдө кармаганга аракет кылышыңыздар керек. Эми кимдерди көрүп шыктансак болот? Биз жогоруда 3 кишинин сүрөтүн көргөздүк. Лиза Кристина, Джимми Нельсон, Рейхан, Себастьян Сальгадо. Себастьян Сальгадо көп учурда негизи эле көпчүлүк сүрөтчүлөр баягы белгилеп кетиш керек. Мисалы, могул жердеги сүрөтчүлөр, ушул 3 сүрөтчү көбүнчө баягы адамдардын портретін тартышат, портреттик сүрөттөрдү тартышат. Стив Маккари, кечиресиздер, Ли Джефферсон, Джимми Нельсондар көп учурда баягы портреттик сүрөттөрдү тартышат. Бирок көпчүлүк сүрөтчүлөр, биз буга чейин дагы айтып кайталаганбыз да, баягы адамдар бар жер, баягы окуялар же болбосо темалар кайнап турган бир аянтча депчи, көчө болобу же болбосо билбейм бир адамдар бар жердин баардыгы. Кандай гана сүрөтчү болбосун, мейли көчө сүрөтчүсү болбосун, мейли архитектуралык сүрөтчү болбосун, балким архитектурада анчейин колдонулбашы мүмкүн, бирок баары бир деле колдонулат да. Же болбосо документалдуу фотограф болобу. Сөзсүз түрдө ушул нерселердин баардыгында кайсы бир деңгээлде портреттик сүрөттөрдү дагы тартышат. Себеп дегенде ошол мисалы документалдуу фотографияда бир согуш жөнүндө темада чагылдырып атса, ошол согуш темасын дагы жакшыраак ачып бериш үчүн сөзсүз түрдө ошол жердеги адамдардын, ошол жерде жашаган кишилердин кандай абалда экенин, эмоцияларын, балким баласын жоготкон эненин же болбосо атасын жоготкон жаш чырылдап аткан ымыркайдын немесин, күйүтүн чагылдырып бериш үчүн, ошол жердеги абалды чагылдырып бериш үчүн сөзсүз түрдө портреттик сүрөттөрдү колдонушат. Себастьян Сальгадо дагы көп учурда баягы документалдуу фотограф, бирок ошол эле учурда анын көпчүлүк сүрөттөрүндө дагы ушундай портреттик сүрөттөр сөзсүз кездешет. Бардык эле сүрөтчүлөрдүкүн, фотографтардыкын карап көрсөңүздөр болот.
алардын сүрөттөрүнүн арасында сөзсүз түрдө портреттик фотолор кездешет. Бирок ушул Стив Маккари, Ли Джеффрис же болбосо Джимми Нельсондордун сүрөттөрүн карай турган болсоңуздар, ал жерлерде көпчүлүгү ушул сыяктуу, башка айтканда, могул сыяктуу адамдардын дал жүздөрү чагылдырылган. Башка айтканда, портреттик фотографияга көбүрөөк ыктаган сүрөтчүлөр. Ушул кишилерден шыктансаңыздар болот. Бардыгы түшүнүктүү, чоң рахмат. Менин аты жөнүм Найзебек Мухамбетов. Эгерде дагы кандайдыр бир суроолор болсо, берсеңиздер болот. Дагы кимде кандай суроолор пайда болду, кызыккан нерселер болсо. Чоң рахмат. Баары түшүнүктүү болду. Маалыматыңызга абдан чоң ыраазычылык. Сиздердин дагы катышып бергениңиздерге рахмат. Биздин ар бир жума сайын чогулушта баягы жалгыз эле тема талкуулабай, андан тышкары дагы биз курс боюнча түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо, же болбосо кайсы бир тапшырмалар кыйын болуп атса, же болбосо аткара албай жаткан болсоңуздар, ушундай чогулуштарда дагы айтсаңыздар болот. Эгерде курс боюнча суроолор болсо, сөзсүз түрдө бул жерде менин кесиптешим дагы бар. Сиздерге жооп бергенге даярбыз. Курс боюнча эч кандай суроолор, кандайдыр бир суроолор барбы? Бар эле. Курска дагы жаңылууларды киргизүүнү сунуштайт элем, жаңы бөлүмдөр. Мисалы кандай жаңылуу, кандай жаңы бөлүмдөр? Мисалы жанагындай сонун фото сүрөттөрдү жасашат го, мисалы ошону да үйрөтүүнү, мисалы ушул мобилография курсуга кабыл алып атканда бир сүрөт чыгарган го, сонун ошол сыяктуу нерселерди. Эгерде сиз ошол жалпы эле немени айтып аткан болсоңуз, мисалы эмне десем, мобилография курсунун фотография бөлүгүндөгү баягы ошого тиешелүү нерселерди айтып аткан болсоңуз, ал жерлерде ошо баягы биздики эң негизгиси мобилография өзү айтып аткандай телефонго сүрөткө тартуунун ыкмаларын, жол жобосун түшүндүрүп берип атпайбызбы? Ал жерде ошо эң негизги маанилүүлүгү андай сүрөткө тартуу. Сөзсүз түрдө мисалы бир сүрөттү көрүшүңүз мүмкүн, көрүп туруп, вау, сонун сүрөткө мен ушундай тартам деп ойлонушуңуз мүмкүн да. Бирок ошол сонун сүрөткө тартаардан мурда жанагы биздин курстагы негизги маалыматтардын баардыгын жөн эле окуп койбой, жөн эле баягы курстан өттүм, тапшырманы аткардым эмес, эң негизгиси баягы практика. Сиз өзүңүз көбүрөөк дагы сүрөткө тартып, көбүрөөк изденип, дагы кошумча тапшырмаларды аткарып, же болбосо өзүңүз билбейм, ар бир ишемби жекшемби күн сайын өзүңүзгө ушундай бир тапшырма коюп алып, мен көчөгө чыгып барып 10 кишинин портретин тартып келем. Же мен көчөгө чыгып 10 имараттын сүрөтүн баягы минимализм эрежесинде, же болбосо баягы 3/1 куралы менен же таксан эрежесинде сүрөттөрдү тартып келем деген сыяктуу кылып өзүңүзгө баягы тапшырма кылып алсаңыз болот. Менин оюмча ошол балким кийинчерээк дагы ушундай чогулуштардын жүрүшүндө сүрөттү редакторлоо, дагы эмне ошондой жана сиз жогоруда айтып өткөндөй мыкты сүрөттөрдү жаратыш үчүн кандай кылып, кандай кеңеш бере алабыз биз сиздерге, же эмнелерге көңүл бурушуңуз керек деген сыяктуу нерселерди талкуулашыбыз мүмкүн. Сөзсүз түрдө сиздин сунушуңузду дагы караганга аракет кылабыз. Чоң рахмат. Дагы кандай суроолор же сунуштар бар? Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, Мээрим айым? Мен курска жаңы эле жазылганда бесплатный деген кызыгчу. Негизи өзүм мобилограф, СММ боюнча вообще түшүнүгүм жок да. Анан ошо кызыгып жазылгам, бирок
жана экинчи сабакта, практика сабагында меники телефондун модели Samsung да. Анан айфондо болсо оң жакка жылдырганда сразу эме чыгып калат го, камерачы настройкасында. Биздики болсо сетка, анан система деп издейсиңер дедиңиз го. Мен ушу Samsung'дан такыр издеп таппай койдум ошо жерде. Бизге дагы ушинтип бир эжеби, бир байкеби жазган болчу да ушундай. Аныкы дагы Samsung Galaxy A24 деген телефон экен. Аны менен ошо кийин өзүнчө баягы өзүнүн чатына, жеке катына жазып, анан ошол жерден маселени чечтик да. Эгерде сиз дагы кааласаңыз группага жазып коюңуз немесин, баягы камераны тез ачуу функциясын жандыра албай атам депчи. Мен сизге жеке катка жазып, телефонуңуз кайсыл модельде, кандай телефон, эмне телефон издештирип көрүп, анан сөзсүз түрдө камераны тез ачуу функциясын койсок болот. Себеп дегенде, мисалы, мен дагы байкадым тигил жерде, жана бизде Samsung деп Samsung телефондордо деп айтып атпайбызбы, көпчүлүгүндө ошондой баягы системага кирип анан жандырат. Бирок айрым Samsung'дун башка бир телефондорунда настройкада бир аз башкача экен да. Ошон үчүн бул телефондун өзүнүн дагы көз каранды экен. Ошон үчүн ар бирин баягы индивидуалдуу түрдө каралсак бир аз кыйынчылык жаралат. Ошон үчүн биздин группа ошон үчүн бар. Группага күйгүзө албай атам, жандыра албай атам деп жазып койсоңуз, сиздин жеке катка өтүп, ошол жерден талкуулап, анан жооп берип, маселени чечсек болот. Группа дагы ошон үчүн бар. Группада баягы суроолор пайда болсо, же болбосо бир нерсени түшүнбөй атсаңыздар, сөзсүз түрдө ошол группага жаза бериңиздер. Ошол жерде талкуулап, көбүрөөк неме кылышыбыз үчүн биздин группа жөн эле баягы биз сиздерге маалыматты бүгүн чогулуш болот, мону минткиле, тигинткиле деген группа эмес. Ал жерде көбүрөөк талкуу болсо, балким сиздер өзүңүздөр кызыккан кошумча сүрөттөрдү жиберсеңиздер, ал жерде башка катышуучулар сиздин сүрөттөрүңүздү бааласа, же болбосо биз дагы көрүп баягы кыймыл болуп турса, талкуу болуп турса, группада сөзсүз түрдө өсүш дагы болот да. Ошон үчүн биздин Telegram тайпабызга жазгандан эч тартынбаңыздар. Ал жер ошол сиздердин баягы талкуулап, суроо берип, маселени чечүүчү жай. Мен ал жактан адам көп болгондуктан меники каралбай калат болуш керек деп ойлоп эметкен жокмун да. Анан 2-3 күн издедим, YouTube'дан да карап таппай койдум. Анан ой, бул менин колуман келбейт окшойт деп токтоп калдым да. Мен кыла албайт окшойм жөн эле депчи. Азыр түз эфирди көрүп алып сүйүнүп кетип атпайм. Анан эмени сурайын дегем, например, азыр мобилография боюнча окуткандар көп го, аябай онлайн, офлайн. Сиздердики ошол платный, бесплатный да, ошо платный менен айырмасы кандай? Ошондой эле болобу обучениялар бирдей эле же алардыкы башка, сиздердики башкабы? Ошондой бир суроо жаралды да менде. Мен башка мобилография боюнча курстардан өтүп көргөн эмесмин. Себеп дегенде мен ошо фотография бөлүмүнө алып барып атпаймынбы? Баягы мобилография дегенде деле баягы контент жазуунун, баягы соцтүйүн үчүн контент жазуунун ыкмалары да. Мисалы, мен фотография боюнча университеттен кадимкидей 4 жылдын 2 жылын баягы окуп, билим алып, ошол жерден баягы композициянын элементтери деген эмне, кадрды кандай түзүшүбүз керек деген сыяктуу баягы алган билимимди эле ушул жерде бөлүшүп атам да. Башкача айтканда, мен башка жердеги мобилография курсундагы адамдар кандай үйрөтөт, алардын методикасы кандай, толук кандуу менде маалымат жок. Бирок биздики мисалы бардыгы кандай десем, баягы билим деңгээли бар, өзүнүн балким айтып аткан нерселерин толук кандуу түшүнгөн, же болбосо ошол эле мисалы бизде видео боюнча бөлүмгө келсеңиздер, ошондой видеолорду жасап жүргөн, же болбосо биздин YouTube'га жүктөп аткан, же болбосо биздин соцтүйүнгө материалдарды жүктөп аткан адистер, биздин эле адистер ошол эмени сиздерге маалымат берип аткандарчы. Башка курстарда кандай экенин билбедим, бирок буга чейин дагы ушундай жолугушууларда бир 2 эже айтты. Бирөөсү ошол региондо жашайт экен. Анан ал ошол платный баягы акча төлөп мобилография курсун сатып алган экен да.
бирок ага жакпаптыр. Ал айтат да, акчасына сатып алдым, эч кандай контроль жок, эч кандай жолугушуу жок, эч кандай фидбек жок. Сага курсту беришет, сен ошону баягы биз сага бердик, акчаңды алдык, өзүң окуп ал деген сыяктуу неме болгон. Мага ал көп эффективдүү болгон эмес дейт да. А бул жердеги курста баягы ар бир курсту бүткөндөн кийин тапшырмалар берилет, ал тапшырмаларды аткармайынча кийинки сабак ачылбайт. Баягы контроль же болбосо көзөмөлү бар, ошонусу менен жакты деди да. А мен башка курстар менен канчалык деңгээлде, балким бул курстан дагы мыкты СММ боюнча, мобилография боюнча курстар бардыр. Менин оюмча бар да. Бирок алар менен кандай айырмасы бар, так айта албайм. Ошо биздики болгону, ошол биздин өзүбүздө иштеген адистер, биздин соц түйүндөгү баракчаларыбызга же болбосо сайтыбыз үчүн же болбосо ютубубуз үчүн контент даярдап, маалымат даярдап жүргөн адамдар эле сиздерге өзүнүн билими менен бекер бөлүшүп атат. Болгону ошол. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Анан сиздерде сертификат берилбейт, анан окуунун эмеси узактыгы, мөөнөтү канча болот? Анан дагы суроо, мен жана экинчи тапшырмада 3 сүрөт жөнөткүлө деп айттыңыздар го, суу алып аткан кишини деп. Ошол суу алып аткан кишини мен таппай койдум да, анан башка эле сүрөт жиберсе болбойбу же именно ошо суу алып аткан кишини табыш керекпи? Жок, ал экинчи сүрөт, биринчи тапшырманын экинчи бөлүгүндө ошол көпчүлүгүндө ошол жанагы суу чоргоосунан суу алып аткан кишинин сүрөтүн тарткыла дегенде неме көйгөй жаралган үчүн биз аны өзгөрткөн болчубуз да. Жөн эле сүйлөшүп отурган же болбосо бир кыймыл аракетти жазып аткан бир киши болобу же бир нече киши болобу адамдын сүрөтүн тартып жөнөтүңүз депчи. Ал жерде эч кандай чектөө жок. Бир нече кишинин балким сүйлөшүп аткан же чай ичип аткан же болбосо жумуш жасап аткан же болбосо билбейм алыста самолетту карап турган, асманды карап турган, кыймыл аракет үстүндө болгон адамдардын сүрөтүн жүктөй берсеңиз болот. Эч кандай ал жерде чектөө жок. Башында ошол суу чоргоосунан деп жазган элек, кийин болсо аны өзгөрткөн болчубуз. Азыр кандайдыр бир кыймыл аракет кылып аткан бир нече адамдын сүрөтүн жүктөй берсеңиз болот. Ошо общий группага жиберебиз, Жок, сүрөт тапшырмаларды ошол эле немеге жүктөйбүз да. Сиз бир окууну окуп бүткөндөн кийин жана тапшырмалар бөлүгү чыгып атпайбы? Ошол тапшырмалар бөлүгүнө эле сиз тарткан сүрөттү эле баягы галереядан жүктөп туруп, анан отправить кылып жөнөтүп коебуз. Жана жөнөтүү деген жерге, Ошол ар бир неме бүткөндөн кийин тапшырма бөлүгү ачылат. Бир курсту фото боюнча бир сабакты бүттүңүз, ылдый жагында биринчи тапшырма деп турат. Биринчи тапшырмада жана сиз айтып өткөн 3 баягы описание менен баяндалган. Ошонун ар бирине эле бирден сиз тарткан сүрөттү жүктөйсүз дагы, акырында жөнөтүүнү басып коебуз. Ал бизге келет, биз текшеребиз, анан кийинки 3-чү сабак ачылат. Общий ошол убакыт канча сабак болот, канчага созулат окуунун мөөнөтүчү, жана сертификат берилбейт, Окуунун жалпы узактыгы боюнча, бул окуунун жалпы узактыгы азыр биз мындай поток кылып алдык да, агым кылыпчы. Биринчи потокто 15-июльда неме жабылат, 15-июльда биринчи поток жабылат. Бирок андан кийин кишилер баягы каттала албайт да. Экинчи поток балким сентябрда ачылышы мүмкүн. Бирок биринчи потокто мисалы сиз жазылып алдыңыз, 15-ине чейин сиз окуп атасыз, 15-июлга чейин. 15-июль бул жөн эле ага чейин жазылып алгандар өзүнүн каалаган убактысында окуп кете берет. Сиз андан кийин мончосуна чейин бүтүп калат, мончосуна чейин эметпесеңиз жабылып калат деген нерсе жок. Сиз жазылгандан кийин өзүңүздүн убактыңызга жараша эле ошол акырын окуп бүтүрө бересиз. Бирок эң жакшысы экинчи поток башталганга чейин окууңузду бүтүрүп салганыңыз сизге дагы артыкчылыктуураак. Себеп дегенде экинчи поток башталганда дагы кишилер көбөйөт, балким тапшырмалар жайыраак текшерилип башташы мүмкүн, же ушул сыяктуу нерселер болушу мүмкүн. Ошон үчүн күзгө чейин шашпай окуй берсеңиз болот. Ал эми сертификат боюнча жалпы курсту жыйынтыктап бүтсөңүз,
мобилография боюнча клооптун курсуна катышты деген бир сертификат аласыз. Бул жерде ошол сиз эгерде фотодо болсоңуз, видеого, кийин СММге, андан кийин монтаж бөлүмү дагы кошулат. Ошол жалпы 4 бөлүмдү жыйынтыктагандан кийин сизге клооптун мобилография курсуна катышты деген сертификат берилет. Бул бир сертификат, сиз катышты деген. А экинчиси болсо курсту жыйынтыктагандан кийин дагы стажировка өтүп, баягы 5 видео материал чыгарып биздин сайтка, биздин баракчаларга же болбосо биздин YouTube ишилсе 5 видео материал жазап бүтсөңүз, стажировка өтүп бүтсөңүз, бул стажировка бөлүгү деп аталат. Стажировка бөлүгүн бүтсөңүз, 5 балл топтосоңуз, 5 видео материал чыгасаңыз, андан кийин дагы бир сертификат берилет. Бул ошол клооптун мобилография курсу боюнча стажировканы жыйынтыктады. Башка айтканда, бирөөсү катышты, бирөөсү болсо толук жыйынтыктады деген 2 сертификат берилет. Биринчиси жалпы курсту бүткөндө, экинчиси стажировканы бүткөндө. Түшүнүктүү. 4 бөлүм тең болот экен да. СММ боюнча да сабак болот турбайбы анда? СММ боюнча азыр бар. Эгерде сиз фото бөлүмүн балким 6 сабакка күн сайын бирден сабакты бүтүрүп койсоңуз, бир жумада бүтүп каласыз. Экинчи видео сабактагы 7 сабак болуш керек, 7 сабак болуш керек. 7 сабакты деле бир күндөн жиберип койсоңуз, бир күн текшерилгенден кийин эртеси күнү улантып отурсаңыз, убактыңызга жараша эле ошо эгерде мындай киришип отурсаңыз, бир жума деле бүтчү сабактар да. Ар бир бөлүмчү. СММ бөлүмү деле ошондой, эгерде күн сайын окуй турган болсоңуз, 1 саат, жарым сааттан убакыт бөлүп, анда СММ бөлүмү деле болжолдуу бир жумага созулат. Андан кийин ошо видео монтаж бөлүгү дагы кошулат. Андан кийин аны деле окусаңыз болот. Түшүнүктүү. Жалпы курсту өтүп бүтүүнүн мөөнөтү эч кандай чектөө жок. Эң жакшысы күзгө чейин жыйынтыктасаңыз жакшы. Ал эми экинчи сурооңуз боюнча 2 сертификат берилет. Бирөөсү курсту жыйынтык бүткөндө катышты деген, экинчиси немени стажировканы бүткөндө жалпы жыйынтыктады деген. Түшүнүктүү. Рахмат. Дагы кимде кандай суроо бар? Эгерде эч кандай суроо жок болсо, анда бизге бөлүнгөн убакыт бүттү, бир аз ашып кетти. Сиздердин бүгүнкү биздин портреттик фотография боюнча сабагыбызга келип бергениңиздер үчүн, катышкандарыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү алган маалыматтар же болбосо алган билимдер өзүңүздүн соц түйүндөгү барагыңызды тыкан алып барууда, же болбосо өзүңүздүн жеке ишиңиз үчүн, же болбосо жеке ишкердигиңиз үчүн, же болбосо жөн эле кызыгуу үчүн балким сүрөт тартып жүргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө пайдасы тийди деген ниеттемин. Мындан ары дагы биздин мобилография курсун толук жыйынтыктап, сертификатка ээ болосуз деген дагы ишеничтемин. Ушу менен биз бүгүнкү тренингди, мини сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Кийинки жумада көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Рахмат. Жакшы туруңуздар. Сау болуңуздар.